Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Кайрадан сиздер менен Эки дарыгер программасы. Алып баруучусу мен Бигимай Житимишева. Бүгүн биздин коногубуз үй бүлөлүк дарыгер Курманжан Казбековна. Инстаграмда онлайн сабактарды берип турат. Саламатсызбы? Дагы бир жолу. Биринчиден чакырганыңыздарга чоң рахмат. Мен Маматсакова Курманжан Казбековна, үй бүлөлүк дарыгермин. Ошол эле учурда азыр замандын талабы болгондугуна байланыштуу Инстаграм аркылуу ден соолук боюнча маалыматтар жеткирип турам. Үй бүлөлүк ошол эле эмес, сөзүңүздү бөлүп койдум. Семейная медицина деп коебуз, же болбосо үй бүлөлүк дарыгер дейбиз. Дегенде биз ошол жөнүндө бул кандай кесип, ошону түшүндүрүп өтпөйлүбү? Мурдараак үй бүлөлүк дарыгер дегенде үй бүлөлүк дарыгер экен да деп эч нерсени билбейт, жанагы бул жакка бар, тиги жакка бар деп эле олтурган адамды элестетебиз да, элестетишчү адамдар. Бирок азыр үй бүлөлүк медицина ушунчалык терең, ушунчалык дүйнөлүк практикадан келип жатат. 70% орууну, эгер 100% ала турган болсок, 70% орууну үй бүлөлүк дарыгерлер дарылай алат. Ал эми 30% орууну уже биз башка жактарга, мындайча айтканда кардиолог, пульмонолог дегендерге жиберсек болот. Үй бүлөлүк дарыгер, мен айтат элем, бул бир гана медицина жагын эмес, бул бир четинен психолог дагы, баягы коомдук кызматкер дагы болот. Себеби ошол бала төрөлгөндөн баштап кайсыл чөйрөдө жашайт, ата энеси ким, чоң ата чоң энеси ким, үйүнүн шарты кандай, баягы психологиялык абалы кандай, бири-бирине кылган мамиле кандай, балага же болбосо келинге эч кандай сырттан же болбосо үй бүлө ичинде зордук зомбулук болуп жаткан жокпу, ушуларды жалпы карайбыз да. Ошол үчүн өзү айтып турбайбы, үй бүлөлүк деген сиз бир үй бүлө болсо баардык мүчөлөрүн тааныйт экенсиз да. Баардык мүчөсүнү тааныйбыз. И плюс кандай жерде жашап жатат, бала кайсыл чөйрөдө өсүп жатат, үйүндө зомбулук жокпу, ушуларга чейин биз үй бүлөлүк дарыгерлер билиши керек. Ошол үчүн мен айтат элем, үй бүлөлүк дарыгер бул медициналык кызматкер эмес, бир эле ошол боюнча чектелбей, психолог дагы и коомдук кызматкер дагы болот деп эсептейм. Мен дагы угушумда үй бүлөлүк дарыгер деген демек педиатр дагы болот, ошол жерде акушер да, акушерлердин кеңештерин берет депчи. Бүгүн анда биз тереңирээк сүйлөшкөн, бул кантип аял заты балалуу болгонго же болбосо үй бүлөгө аттанганда кандай пландарын койгон жөнүндө сөз кылайлы. Ошол жөнүндө дегенде аял заты турмушка чыкты, үй бүлө күттү, балалуу болоюн деген ою бар. Биринчи кадам кандай кадамдарды кылыш керек? Мен ушул жерден турмушка чыга элек айтып кетейин. Себеби бизде 18 жашта чыгып чыга элек кыздарыбызды турмушка берип атабыз да. Анан ал башка үй бүлөгө баргандан кийин анын баягы чөйрөсүнө көнүшү керек, башка адамдарга жагыныш керек. Биздин менталитетибиз ушундай да. Анан бизде турмушка чыккандан кийин сөзсүз балалуу болуш керек деген нерсе бар да. Бир жылдын ичинде. Бир жылдын ичинде балалуу болбой калса, уже тиинин келини балалуу болду эле экен, боюнда болбой жатат, проблема бар окшойт деп ушинтип башташат. Ошол үчүн мен эң биринчи мындай психологиялык жактан айтканда, кыздарыбызды эрте турмушка бергенден башташыбыз керек да. Кыздарыбызды даярдашыбыз керек. Психологиялык жактан ден соолугуну карашыбыз керек. Бизде бар кайненең урушат, кайненең мындай кылат деп жатып эле кыздарды уже чүнчүтүп алабыз да. Андан кийин баргандан кийин ошол өмүр бою кайненесине жагынып ошентип жашайт. Анан кыздар турмушка чыгайын деп жатканда эң биринчи жок дегенде биз гемоглобинин текшертип коюшубуз керек. Себеби Кыргызстанда өтө көп аялдар, кыздарыбыз аскандоолук менен жабыркайт. Анан бизде кандай болот? Боюнда болууну пландаган адамдар аз. Боюмда болуп калыптыр деп келишет да, көпчүлүгүчү. Ошол үчүн эң биринчи айтат элем, боюнда турмушка чыгамын деп жаткан кыздар сөзсүз фолиевая кислотаны ичиш керек. Жок дегенде ошол турмушка чыгардан алдынан 3 ай алдын ичиш керек. Анан гемоглобин көтөрүш керек. Буга чейин дагы сөзүңүздү бөлдүм. Буга чейин дагы нутрициологдор келген да бизге, анан ошол айтканын биринчи анализ тапшырыш керек, анан кийин көрүш керек, анан кийин
алыш керек депчи. Ошо кандай фолиевый кислотаны биз обязательно тиги көрүшүбүз керекпи, кан тапшырышыбыз керекпи же жөн эле биз кандай десем мындай профилактика катары ичсек болобу? Жок, нутрициология деген илим азыр аябай белгилүү болуп атат. Мен нутрициологдорду эгерде чын эле врач болуп ошол нутрициология менен изилденсе, мен аябай сыйлаймын. Бирок азыркы учурда ушул псевдонутрициологдор деп коелу, 1 ай 2 ай окуп туруп эле ушинтип врач эмес, биз жазган дарыларды башкага алмаштыргандар да бар да. Фолиевая кислота боюнча айтсак, ага анализ тапшыргандын кереги жок. Себеби анын негизги кызматы ошол баланын нерв трубкаларыны. Мен айтып атпаймынбы, кыздар турмушка чыккандан кийин сөзсүз бизде кош бойлуу болууну, бизде сактанып тура турайын, бир аз жашап турайын деген нерсе жок да, кош бойлуу болуш керек деп турмушка чыгышат. Ошол үчүн фолиевая кислотаны анализ тапшырбай эле ичсе болот. Ал эми кан препараттарын айтайлы. Кан көтөрүүчү препараттарды айта турган болсок, бул жерде сөзсүз гемоглобин, анан ферритин бул организмдеги темирдин запасы. Ошого ориентир алып туруп, анда уже анализ тапшырып туруп ичүү керек. Ал эми андан сырткары витамин D деген бар. Бул биздин организмге өтө пайдалуу, өтө керектүү витамин. Ушул витаминди дагы профилактикалык дозада ичип туруу сунушталат. Фолиевая кислота деп айтып жатасыз. Ошол жөнүндө мөөнөтү барбы? Турмушка чыкканга чейин бир мөөнөттө ичиш керекпи же болбосо бойго жеткен кыз ичсе болобу? Негизинен турмушка чыга элек учурда деле үй бүлө мүчөлөрүнө, үйдөгү кыздарыбыздын ден соолугуна карашыбыз керек. Мисалы, канны көтөрүп, нормада алып жүрүү деген сыяктуу. Ал эми фолиевая кислотаны ошол баланы пландоодо 3 ай мурда ичип баштаган сунушталат. Мен дайыма ошол мага келген кыздарга айтам, турмушка чыгардан алдын 3 ай мурда ичип башта деп. Себеби бизде ошол жана эле айткандай, турмушка чыктың, уже кош бойлуу болушуң керек деген түшүнүк бар. Ал эми витамин D боюнча айтсак, бул сөзсүз кош бойлуу аялдар же болбосо баягы турмушка чыга тургандар эмес, төрөлгөндөн 1 айдан баштап ар бирибиздин өзүбүздүн профилактикалык дозабыз бар, ошол боюнча ичип жүрүүбүз керек. Мындайча айтканда, жашоо өткөнгө чейин ичсек болот. Аны деген уккам да, дагы ким бириси айткан, специалисттер сөзсүз фолиевый кислотаны мындай 4 ай мисалы үчүн ичет, анан кийин эс алат, анан ичсе болот депчи, сөзсүз түрдө эс алыш керек депчи. Ошол негизи туурабы же кандай? Фолиевая кислотаны азыр сөз кыла турган болсок, ар бир объектти, ситуацияны карашыбыз керек да. Мен кош бойлуу учурда айтып берейин. Баланы планирование, то есть баланы пландап жатканда 3 ай ичебиз, андан кийин кош бойлуу болгондон кийин биринчи триместр деп коебуз, ошол учурда сөзсүз ичилүүсү керек. Ичилүүсү керек, себеби эмнеде? Ошол биринчи триместрде баланын нерв трубкалары мындай болуп туруп калыптана баштайт. Ошол учурда өтө маанилүү. Андан кийин фолиевая кислота бул биз нерв трубкасына эле эмес, адамдын организминде өтө ролу чоң. Ошол үчүн мисалы кан препараттары менен кошо ичилет, мисалы жөн эле темир препаратын ала турган болсок, ошого фолиевая кислотаны кошуп ичирген учурлар болот. Эми бул жерде айта берсең сөз көп, конкретный бир ситуацияны алышыбыз керек да. Демек, буну ичерден мурда сөзсүз түрдө үй бүлөлүк дарыгерге келет, көзөмөлүндө болот, ошондуктан сиздин кеңешиңиз менен ичиш керек экен. Кайра эле келдик да ошол суроогочу. Өз алдынча колдонбогула деген сөзүбүзгө макул. Айым ошо планировать этти, өзүн кандай алып жүрүш керек, эмне тамак жеш керек, эмне болушу мүмкүн, мындай ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Боюна болду. Боюна болду, Бизде мындай, боюна болгондо
кээ бирки аялдар ошол кош бойлуулукту оору катары кабыл алышат дагы, мындай өзүн аябай этияттап баштайт да. Мурдагы кылган жумушун кылбай коет, короолорду шыпырган болсо шыпырбай коет, мындайча айтканда физикалык активдүүлүгүн жоготот. Кээ биркилери ушул ууктап эле жата бергенди жакшы көрөт, же болбосо кээ бирки аялдар бар, мен талгак болуп атам, мону жегим келип атат деп туруп, баягы өзүнүн кош бойлуулугуну ушундай милдет кылгандар бар да. Мен айтат элем, кош бойлуулук бул аялдын бул кадимки эле баягы физиология, кадимки абалы, бул физиологиялык абал. Ошол нерсени кабыл алыш керек. Албетте башында организм көнүп кеткиче ар түрдүү нерселер болушу мүмкүн. Мисалы, кээ биркилер токсикоз болот. Токсикоз болгондо мисалы сөзсүз кусуу эмес, уйкусу келип баштайт, шалдырап баштагандар болушу мүмкүн. Анан эң жаман жери ошол кусуп жатып калгандар болот да. Бул жерде сөзсүз дарыгерге кайрылыш керек, кусуп жатып калгандар. Мисалы бизде 5-7 жолуга чейин кускан норма болот дагы. Ошол кош бойлуунун жалпы абалына карайт. Мисалы, кээ биркилери 5 жолу кусса деле абалы жаман болуп, өзүнү жаман сезип аткан болсо, жок сеники норма деп кетирип жибербеш керек, ага жардам бериш керек. Кээ биркилер 7 жолу кусса деле өзүнү жакшы сезбей, жакшымын деп жүрө бериши мүмкүн. Тамак ичип эле. Ооба, тамак ичип эле да. Бул жерде дагы көңүл бөлө турган нерсе, кош бойлуунун психологиялык абалына көңүл бөлүш керек. Кош бойлуу аялдарыбызга мындай жакшы чөйрө түзүшүбүз керек. Мисалы, мен дайыма айтам, күйөөңөр менен келгиле депчи, кош бойлуу болгондо биринчи анализдер тапшырганда, күйөөлөрүңөр менен келгиле, болбосо кайненелериңер менен келгиле деп айтам. Себеби баягы мурдагы түшүнүк бар да, мен дагы кош бойлуу болгом, мына 6 баланы төрөдүм, эч нерсе болбоду, монду төрөдүм, тур деп келиндерге мындай кыйноо, мажбурлоо да болуп калышы мүмкүн. Сен биринчи эмес, акыркы эмес. Сен биринчи эмессиң, тим эле манас төрөгөндөй жатасың дегендейчи. Ошол үчүн кош бойлуулардын психологиялык абалы дагы өтө маанилүү. Себеби ошол кош бойлуу аял дайыма стрессте жүрө турган болсо, адреналин, кортизол гормондору бөлүнүп чыгып, баланын өсүүсүнө терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Мисалы, айтып калат го, дайыма жаман жүрсөң, ошол баягы нерв болуп жүрсөң, балаң ыйлак болот деп. Ошонун кандайдыр бир деңгээлде чындыгы бар да. Ал эми жакшы көңүл менен, жакшы аурада жүрө турган кош бойлуу аял баласынын өсүүсүнө аябай чоң жакшы таасирин тийгизет. Сонун жооп болду. Чындыгында мен дагы деп ойлонуп калдым да. Керектүү экен информация деп. Ошо мисалы үчүн триместрде биринчи, экинчи, үчүнчү деп билебиз. Анан ар бир триместрде профилактика сыяктуу бир анализдер болот, списа болот, анан ошо менен жүрүшөт. Бирок андан мурда мисалы үчүн задержка деп коебуз го. Ошондой болсо эле эч кандай тест кылбай эле кээ бир аял заты чуркап барып эле, ой, мен УЗИ кыла калайын деп УЗИге чуркашат. Ошол көз карашыңыз. Бул аябай көп баягы таркалган туура эмес нерсе деп ойлойм. Себеби мен участкамда дагы биринчи эле келип УЗИ кагазы менен келет да. Ал жакта заключениясында карасак, беременность 3 недели деп турат. 2 жума дегендер дагы бар го. 2 жума дегендер бар. Анан бул жерде УЗИге түшүүнүн негизи УЗИге түшүү эрте срокто максатсыз да. Себеби ал жерден эч нерсени көрө албайбыз. Эмнени көрүшүбүз мүмкүн? Ошол эмбрион келип туруп, маткага жайгашты, жайгашпады, ошону көрүшүбүз мүмкүн. Эмне маточный болуп калбады, ошону көрүшүбүз мүмкүн. Бирок протокол боюнча биз иштеген боюнча биз 10-12 неделяда органдар көрүнө баштайт. Ошол учурда УЗИге жиберебиз, биринчи УЗИге. Ошонун башталат. Ага чейин УЗИге түшүп алып, анан өз алдынча ушул жерден айта кетейин, бизде врачтарды угууга караганда кошунасыны, жеңесини, эжесини уккандар көбүрөөк да.
мен УЗИ кылгам, УЗИге чуркагал же болбосо мен мына компаниянын дарысын иштим, ичсең деп туруп баягы берип коюшат. БАД деген ушул аябай бизге проблема, маселе жаратып атат да. Мен могул компаниянын ичкем, ичип көрсөң деп кош бойлуу аялдарга дагы берип койгон учурлар бар. Кечиресиз, ушул жерден эле айтып кетейин. Ошондо эгер боюнда болуп калыптыр, бирок ал тактала элек, бирок задержка болуптур, анан кичине көңүл айланып ушундай болуптур. Ошондо эмне кылыш керек? Ошо тактикасы. Бул жерде сомнительный, орусча айтабыз, сомнительный признактар болушу мүмкүн. Бул жерде болгону тест алабыз. Тест алып туруп, эгерде чын эле ошол боло турган болсо, күтүү тактикасы. Көпчүлүгү мисалы учетко алганда биз 12 жумага чейин келгиле деп айтабыз да, 12 жумага чейин. Ошол тест менен эле тест уже положительный чыкканда үй бүлөлүк дарыгерге баруу керек. Үй бүлөлүк дарыгерге баргандан кийин үй бүлөлүк дарыгер керектүү дарыларды, кайсыларды ичүү керек, кайсыларды эмне кылуу керек, кандай жүрүү керек толук түшүндүрүп берет. Андан кийин качан кайсы анализге жиберүү керек, качан УЗИге баруу керек, буларды толук түшүндүрүп берет. Ошол үчүн боюңуздарда болсо, УЗИге чуркабай, үй бүлөлүк дарыгерге баруу керек деп айтмакмын. Жакшы бир кеңеш бердиңиз. Себеби дегенде көбү мындай билип билбей эле самолечение же болбосо өзүнүн кайрадан лабораторияга же болбосо УЗИге чуркай беришет. Биздин элибиз тилекке каршы. Мына ошо лечение же болбосо самолечение деп айтып калдыңыз. Аял заты боюнда болуптур, такталды, боюнда бар. Ошол момент сиз дарыгер катары витаминдерди бердиңиз. Мисалы үчүн фолиевая кислота, D витаминин жана темир эгер каны түшүк болсо, бирок ал аял заты чуркап барып эле жок. Бул деген аябай аз экен, мага аз берип койду. Комплексный витамин алышым керек деп анан чуркай баштайт, башканы алып ичет. Мисалы үчүн БАД, сиз дагы айтып калдыңыз, БАД абдан чоң бир көйгөй болуп атат деп айттыңыз да. Ошол жөнүндө тагыраак өзүңүздүн тажрыйбаңыздан анан БАДтардын кандай жакшы таасирлери бар жана жаман таасирлери жөнүндө айтып берсеңиз. Бул кош бойлуу аялдардын гана эмес, жалпы үй бүлөлүк медицина, жалпы медицинанын маселеси болуп жатат. Азыр интернеттин заманы болгон үчүн баардыгы ушундай интернет аркылуу баягы көрүп атасыз да, компаниялар өздөрүнүн дарыларын сунушташып, анан элдин баягы маалымат жетишсиздиктен же болбосо оорунун азабынан мен ушунан жакшы болуп кетет болушум керек деп акыркы үмүт менен сатып алгандар бар да. Эгерде чын эле ошол БАДтар жакшы кыла турган болсо, мына биздин аптекалар жабылып калмак да. Анан БАД дегенди биздин эл дары катары түшүнөт. Биз ушул нерсени айырмалап билишибиз керек. Биологически активный добавка бул организмде жетишсиз нерселерге эгерде колдонгон болсо, мен дагы бир жолу айтам, нутрициология деген илимге мен каршы эмесмин. Эгер чын эле организмде кандайдыр бир дефицит бар болгон болсо, ошону толуктаган болсо болот. Бирок БАДты тилекке каршы ооруну дарылайт деп кабыл алып атабыз да. Ушул биздин негизги туура эмес кадамыбыз болуп атат. Анан эми коллегалар таарынбасын, бирок действительно БАДты жазып койгон дарыгерлерибиз дагы бар да. Ошону сунуштаган дарыгерлерибиз бар. Ошого байланыштуу бул жерде мен айтат элем, БАДты мындай бул клиникалык текшерүүдөн өткөн эмес. Мисалы, бир дарыны чыгаруу үчүн жок дегенде 10 жыл кетет. Клиникалык баягы изилдөөлөр болот, текшерүүлөр болот. Аны биринчи жаныбарларда, кийин адамдарда ушинтип изилдөө керек да. Ооба, жыйынтыгын алыш керек. Азыр болсо, мисалы, БАД 1 жылда болобу, 1 жыл болсо жакшы, 6 айда деле, 3 айда деле чыгарып туруп, анан могу сонун экен. Окуп көрсөң, прям баарына дарыда чудо лекарство деп коет го, ушундай болуп калып атат да.
Анан кийин адамдар ага ушундай экен деп туруп, анан бизде сарафанный радио деген аябай жакшы иштейт. Мисалы, врач ушунча айтып атса, кошунасы айтканы жакшыраак угат да. Ушуну ичсең мен жакшы болуп кеттим десе, кана берчи деп, канча сом экен деп. 6.000 экен десе, 10.000 экен десе деле, макул, сен жакшы болдуң, значит, бул доказательство, сен жакшы болдуң, мен да жакшы болом деген менен ушундай болуп атат да. Анан кош бойлуу аялдарга айтсак, кош бойлуу аялдар бул организмге итак мындай башка зат кирип атат да, башка жан кирип атат, аялдын организми более мындай кандай десем, орто абалда турат да, кандай реакция кылат аны билбейбиз. Ошол үчүн кош бойлуу аялдарга өтө этият болуш керек. Ар түрдүү дарыларды алып, ар түрдүү фирмалардын дарыларын алып иче берген болбойт. Мисалы, мага деле баягы баттарды сунуштаса дем врач экенимди билишсе дагы эле, баягы адам бир мындай кези келип калат да, врачтардын да дарысын алып ичип жүрөт, анан кийин ошол бат дагы алып ичкен дагы, анан адамдын ишениминен көз каранды да, ошол нерсеге ишенип алат, чын жүрөгүнөн ишенип алып, мисалы, менде деле тааныштарым, силер медицина дей бересиңер, муну ичип көрсөң точно жардам берет деп, мен врач экениме карабай, мага деле сунушташкандар бар да, сунуштап жаткандар бар. Анан мен аларга мындай жок деп бурушуп деле салбайм, себеби бул адамдын ишеними. Ошол нерсеге ал адам чын жүрөгү менен ишенет. Бул жерде андайларга эч нерсе дей албайм. Биздин болгону, мисалы, мен интернеттеги дарыгер деген марафонду өткөрүп турам ай сайын. Ошол марафондун дагы негизги максаты адамдарга туура маалымат жеткирүү. Ошол канчалык туура маалымат жеткен сайын адамдар бул болбойт экен да, кой мындай кылбай эле коеюн деп ушинтип калышат да. Мисалы үчүн ошол эле бат деп атабыз, витамин D бар. Ошолор эле сатышат мисалы үчүн. Эмне үчүн ал D витаминди албай, биз аптекадагы D витаминди алышыбыз керек? Витамин Д'нын ар бир фирма чыгарып атат. Азыр витамин D ушунчалык белгилүү болуп кетти. Эң алдыңкы баягы дарылардын катарында турат. Эмне үчүн аптекадан алышыбыз керек? Себеби өзү лекарственный формада эки эле витамин бар. Бул Вигантол, Аквадетрим. Аквадетрим на водной основе, Вигантол на жировой эмеде, на масляной, то есть. Бул жерде эмне үчүн? Себеби ошол Аквадетрим менен Вигантол клиникалык изилдөөлөрдөн өткөн. Дозировкасы 500 миллион единица бир каплясында. Ошол точно организмде киргенде кандай таасир берет, эмне кылат, ушулар боюнча изилдөөлөрдөн өткөн. Ал эми башка компаниялар чыгарып аткандар жакшы болушу мүмкүн, бирок жаман да болушу мүмкүн дегендей. Кошумчалар, мисалы үчүн ошол эле БАДы дедик, мисалы үчүн эмне үчүн баттар албаш керек же болбосо сиз каршысыз? Баттарды, алардын дозалары мисалы үчүн кандай? Мисалы, ар түрдүү фирманын дарылары бар. Мисалы, поливитаминдерди айтайлы. Поливитаминдерде окуп көрсөң, составында ошол бардык эле биз жазган витаминдерди топтоштуруп чыгарып койгон да. Бирок доказательный медицина деген нерсе бар. Ошол жакта дайыма моновитаминдерге же болбосо монотерапия, бир дарыны өзүнө эле алып ичкен туура болот да. Анан витаминдерди жалпы алганда, эгерде поливитаминдер же болбосо баарын организмге киргизип алгандан кийин организмде акылдуу да ар түрдүү иштейт. Ошол составды окуп көрө турган болсок, кээ бирки витаминдер, кээ бирки дарылар бири-бирине карама каршы иштейт. Бирок ошого карабай бир таблетка кылып чыгарып койгон да. Бул жерде же дозалары кичинекей. Ооба, дозалары кичинекей. Мисалы, фолиевая кислотанын дозасы өтө кичинекей, бирок бизде главный составында бар да деп туруп. Же болбосо ядамариндин 200 сунуштай турган болсок, биз ал жакта 100 болсо, ой, эже иче берейинчи, мына составында бар турбайбы деп келишет да. Бул жерде дозировкасыга да көңүл бөлүшүбүз керек. Анан бул жерде клиникалык изилдөөлөр, себеби айтып атам, организмге киргенден кийин кандай таасир берет. Балким аябай жакшы болуп кеткендер бар, балким тескерисинче ошол аллергия берип, реакция берип, мындайча айтканда, артык кылам деп тыртык кылып алгандар бар. Биздин элдерибиз кичине түшүнбөйт да, клиникалык изилдөөлөрдөн өткөн жок десе түшүнбөйт. Алар мындай угат, бирок укпайт да ошол моментте. Ошол буларга айтыш керек менимче.
ушунча кымбат баада сатып аласыздар, бирок дозасы жетишсиз. ооба. А бул жактан аптекадан мисалы үчүн алсаңыз, дозасы жетет, сизге эртең жардам берет, бирок баасы дагы мындай чөнтөгүбүзгө жараша десек, андан кийин менимче угушат болуш керек да ошол сөзүбүздү. Азыр эми мурда баягы азыр интернет өнүгүп көп, мисалы мен айтып атпайм блог алып барам деп, мага да аябай көп жазышат. Эже ушул дарыны берсем болобу, мынаны кылсам болобу депчи. Анан мисалы мен дайыма мисалы дарыларды врач мага ушуну жазды деп жиберген болсо, мен мындай врачебный этика деген бар да бизде. Анан коллегаларымды жок, туура эмес жазыптыр, буну ичпеш керек деп айтпаймын. Дайыма ошол врачка баргыла, симптомдоруңарды айткыла, башынан текшерилгиле деп айтам. Себеби мисалы онлайндын бир минус жагы, сен көрө албайсың да, ага жоопкерчиликти алуу кыйын. Ошол үчүн бирөө сага келип мына дарыларды деген болсо, балким ошолну жазуу керек, ошол дары чын эле керектир. Анан бул жакта телефондун бул жагында туруп алып эле жок болбойт деген туура эмес. Анан бул жерде дагы бир нерсени айтайын. Кээ бирки дарыгерлерибиз ошол телефон аркылуу, кээ бирки адамдарыбыз врачка барганды жакшы көрбөйт. Телефон аркылуу эле ушул мага жазып койсо, мага эме кылып койсо, үйдөн олтуруп эле эме кылат. Андай болбойт, себеби ден соолукка келгенде чуркаш керек. Ден соолукту бизде мындай эме кетиш керек да, баягы ден соолугуңа өзүң күйүшүң керек. Бизде советский система калып калган да, бекер кылыш керек, баягы чакырып туруп медосмотрдан өткөрүш керек. Азыр ал заман өттү. Ар бир адам өзүнүн ден соолугуна күйүш керек, өзү чуркаш керек, өзү анализдер тапшырыш керек. Анан бизге биринчи эле келгенде, эмнеге бекер эмес, эмнеге мамлекет бербейт деп ушундай киришет да поликлиникага. Советтер Союзу эми канча жыл болуп калды эми. Ал системабыз жокко. Көнүш керек го элибиз деген. Ооба, ал система кеткени менен элдер ошол учурда төрөлгөнбүз да. Аң сезим, Аң сезим калып калган. Кайрадан биз кайрылып келейли, ошол боюнда болгон аял заты эмне ичиш керек, эмне жеш керек бул түшүнүктүү. Мына эми убактысы келди, убакты сааты келди, төрөт маалы болуп калды. Ошого болгон сиздин кеңешиңиз эмне үчүн, мисалы үчүн жаш кыздарда разрыв деп коебуз, разрыв деген көп болуп атат. Кандай разрыв же болбосо же атайын эпизиода кылышат, мындай айырмаларын ошол жөнүндө сүйлөшөлү. Төрөт учуруна келгенде, мен эми башымдан өткөн окуяны айтып берейин. Мен өзүм бир балам бар. Врач болгонума байланыштуу төрөткө даярданганмын. Ар түрдүү курстарды окуп, китептерди окуп, ушундай элестетип, анан бирок мен Россиянын врачтарынан окуганым үчүн алар эмнеде үйрөтөт? Психологическая поддержка всегда у вас будет, потому что с вами будет доула или акушерка деп ушинтип окутушат да. Анан биздин төрөт үйүндөгү негизги маселе бул акушеркалардын жетишсиздиги. Аял төрөт маалында өзү калат. Мурда партнер деген түшүнүк аябай жакшы жайылып, партнер менен төрөшкөн, азыр партнер өзү калат. Анан дагы бир негизги маселе, кыздарыбыз ошол биринчи төрөп жатканда төрөт жөнүндө түшүнүгү жок. Кандай периодтар болот, шейка кандай ачылат, оору кандай болот, кандай интенсивде болот, кандай дем алуу керек, өзүнү кандай алып жүрүү керек, ошолар жөнүндө түшүнүгү жок да. Ошол үчүн баягы төрөт эми действительно оор эле процесс. Өзүнчө мектеп, анда үйрөнүш керек. Ал аябай чоң мектеп. Мен атайын ошол үчүн төрөткө даярдоо курстарын ачып койгонмун. Себеби аял, мен айтпайм ошол курстан кийин аябай төрөт жеңил болот деп. Болгону жок дегенде өзү менен эмне болуп жатат билиш керек да. Бизде мисалы төрөткө келип алып эле ооруп атат деп эле кыйкырыша берет, бакырыша берет. Анан дем алганда, естественно, туура эмес дем алганда, кыйкырганда дем жабылат да, кадимкидей жабылат да. Балага гипоксия, то есть кычкылтек жетпей баштайт. Анан кыйкыра берип өзү чарчап калат. Анан уже
төрөттүн именно экинчи периоду изгнание плода деп коебуз. Ошол период башталганда аялда күч калбайт дагы, баягы күчөнүү керек маалда, ал күчү калбайт и өзүн жоготуп алат. Анан уже бала жарым жолдо болуп калат дагы, акушеркалар эмне кылат, үстүнөн эптеп жатып төрөтүп алат. И ошол аял өзүнүн организмин өзү башкарбагандыктан, паникага көп алдыргандыктан разрывдар көп болушу мүмкүн. Анан разрывдын дагы негизги себеби бул воспаление. То есть көпчүлүк аялдар баягы төрөт маалында биз гинекологторго барганда анча жактыра беришпейт да. Анан кээ бирки аялдар мен только төрөгөнүмдө креслого чыкканмын деп сыймыктанып айтышат да. Бул туура эмес, себеби гинекологко баруу керек, өзүнүн ден соолугу. Себеби аял именно ошол женский жак менен аял болуп турат деп ойлойм да. Себеби мисалы гинекологко барган болсо, алдын ала кандай воспаление бар, ошону лечение кылат. Себеби воспаление болгон ткань мына жыртылганга бат жыртылат да, анан ошол воспаление менен келип төрөт учурунда плод кичинекей болсо деле, баласы кичинекей болсо деле разрыв болуп калышып атат. Же болбосо дагы бир себеби бул крупный плод. Бала чоң болгондо ошонун эме болот. Анан дагы бир эмеси туура эмес, дем алып, күчү калбайт. Дагы сурап кеттиңиз, разрыв менен эпизионун айырмасы. Разрыв болгондо кайсынысы пайдалуу же? Негизи бардыгы айтышат, көпчүлүгү эпизиотомия жакшы деп айтат. Бирок мен көп врачтарды окуйм, анан мен дагы бул нерсеге аябай таң калдым. Жакында эле ошол Россияда Трайган деген бул 3 акушер гинеколог биригип алып, ушундай курстарды өтүп турушат. И ошол жерде разрыв жакшы деп жооп берди да. Разрыв жакшы деп жооп берди. Эмнеге дегенде, разрыв пока организм өзү билгендей жыртылат дагы, анан кийин өзү тигилет деп. Бирок мен бул нерсеге кандай десем, толук кошула албайм. Себеби мен мурдагы окуганым боюнча, мурдагы билгеним боюнча эпизиотомия жакшы деп ойлойм. Себеби разрыв канчалык кетет, каяка кетет, биз алдын ала билбейбиз. Балким ал 4-чү степень болуп, ошол үчүн мен ойлойт элем, бул жерде акушеркалар чечет. Албетте мен акушерка эмесмин, мен унтип сүйлөсөм акушерка экен деп ойлошпосун, мен үй-бүлөлүк дарыгер, мен просто окуганым боюнча эпизио жакшыраак деп ойлойм. Себеби бир аз эме кылып, ошол баланы чыгаргандан кийин ошол кандай бирдей баягы крайлар болот да, ровный края тигип койгондо ошол жакшы деп ойлойм. Эми ал кандай болот, кандай конкретный ситуация, индивидуалдуу, и ошол акушер менен төрөттү кабыл алып аткан врач, гинеколог менен акушерка чечет ошол жерде. Түшүнүктүү. Төрөт бүткөндөн кийин илгери дедим го, 10 жыл мурун мисалы үчүн мен окуп жүргөн учурда баланы көкүрөгүнө коет болчу. Азыр барбы ошол? Азыр бар, азыр аябай ошол популярдуу и эң туура метод деп ойлойм. Себеби эң негизги максат бул бала менен эненин микрофлорасын алмашат, то есть бала стерильный болот да. Анан сосательный рефлекс. Бала уже 20-чы неделядан эмгенге үйрөнөт дагы, и ошол жерден, ошол мисалы ала турган болсок, азыр консультанттар бар по грудному вскармливанию. И именно ошол момент маанилүү да. Себеби бала эмчекти алып, жакшы туура эмчекке биринчи күндөн, төрөлгөндөн баштап эмчекке туура жатып үйрөнүп алган болсо, бул эң сонун болот. Себеби эмчек эмизүү дагы азыр өзүнчө искусство болуп кеткен. Консультанттар бар, сместин түрлөрү чыгып кетти, прикорм боюнча атайын консультанттар бар. Биз буга чейин биз деген бул теманы козгой турайлы. Себеби дегенде бул кийинки программабызда бул жөнүндө сүйлөшөлү сиз менен. Жалгыз ошону айтып коюңузчу, айырмасын. Мисалы үчүн, эгер кесарево болсо, баланы кантип аялдын көкүрөгүнө коебу, же болбосо мурун мен билишим боюнча эркектин үстүнө койчу да. Азыр кандай? Эгерде аял
кесарево болуп калды дейли, общий наркоз менен. Анан бул местный жөнөкөй тил менен айтканда белден ылдый жагы гана эме болот. Аял уже бар жокту билип, сезип, колун кыймылдатат. Бул учурда аялдын үстүнө эле коюу сунушталат и ошондой кылышат. Эгерде общий наркоз менен кандайдыр бир баягы кыйын төрөт боло турган болсо, аял без сознания боло турган болсо, бул жерде күйөөсүнүн же болбосо партнер болгон адамдын эмесине, денесине контакт кожа коюлушу керек. Ушундай кылышат. Бар бизде ошондо кылышат экен да. Ооба. Партнер дедиңиз, азыр бизде партнерские роды деген жокпу? Партнерский роды мен 5-курсумда окуп жүргөндө аябай актуалдуу болгон. Мен бир кызыктуу окуяны айта кетейин. Партнерду киргизүү үчүн даярдаш керек. Ошол партнер да билиш керек эмне болушун. Анан бир аял келди, күйөөсүн киргизип алыптыр. Күйөөсү түшүнүгү жок, эмне болуп атат. Анан акушерка келди, мен аларга жардам бердим. Азыр төрөйсүң, шейкаң жакшы эле ачылып каптыр, тамак же деди. Тиги күйөөсү менен экөө аябай тамактанды да. Анан аябай тамактанып, аял уже экинчи төрөдү. Анан төрөт башталды, акушеркалар, врачтар баарыбыз тигини карап атабыз. Тиги күйөөсү карап туруп, эсоп тийип жыгылып кетип атат. Ай, эмне болуп атасың десе, мындай кара, бала чыккан. Ал жак мындай прям красота эмес да, аябай сонун эмес төрө маалычы. Анан тиги эркек көрүп эле ушундай кусуп жиберди да. Баягы кусуп, өзүнү жоготуп, анан ошол жерден акушерка кыйкырды: "Ай, сен эмне болгон баласың? Алып чык" депчи. Анан ушинтип чыгып кетти. Партнер деген даярданыш керек. Төрөт жөнүндө, себеби ал өзү эч нерсени билбей тиги жака орун тийгизип коюшу мүмкүн да. Анан азыр партнерский роды бар. Бирок өзүңүз билгендей 2020-жылдан кийин карантин болду, аябай ушундай эме болду. Ошол учурда киргизилбей калды. Бирок азыркы учурда көпчүлүк роддомдор киргизбейт. Эми уже жакында эле алынды ушул карантин деген схема. Балким эми уже киргизип башташат. Бирок ушул 2 жылдын аралыгында киргизилбей жатты. Жылдан жылга ошо партнерский родыга мындай калуучулар көппү? Партнерский роды, мен ошол блог алып барам дебедимби, ошол жерде дайыма опрос кылам. Партнер болууну каалайсыздарбы, ким каалайт, ким каалабайт депчи. Анан жолдошум дейм да. Анан ошондой ступендер бар да. Жолдошу, кайнежеси, сиңдиси, кайненеси дегендей. Анан төрөттө кээ бирки учурда баягы кайненелер, кайнежелер партнер болуп алат да, кой мен жардам берем депчи. Анан бул жерде дагы аялдын психологиясын караш керек. Бизде ошол кичинелигибизден өстүргөн ушундай менталитет болгон үчүн кайын журттун алдында келин кыйналып калат. Ошол үчүн партнер боло турган болсо, мындай жакын адамдарды киргизиш керек. Мен айтат элем, ошол мүмкүн болсо жолдошуңуздарды. Анан бул жерде партнерго каалоочулар көп болсо деле конкретный ситуацияны, конкретный аялды алыш керек. Себеби, мисалы, мен өзүм деле айтайын, мага партнер болгон жакпайт. Мисалы, бирөө келип жаныңда: "Курманжан, кыйналып атасың" деп ушундай деген болсо, мага жакпайт да. Кээ бирки аялдарга ошол жанына барып, массаж жасап, суусун алып келе калып, сүйлөп турган жагат. Ошол үчүн бул жерде ар бир аял өзү чечет, өзүнүн ички абалы, ички каалоосуна жараша болот. Рахмат, бүгүн абдан керектүү бир информацияларды сиз бизге бердиңиз. Программабыздын аягында элдерге болгон сиздин каалоо тилегиңиз? Чоң рахмат биринчиден чакырганыңыздарга. Мен Бишкек шаарында практикада жүргөндө, ошол баягы очки тагып алып эле эч нерсени көрбөй жүрүптүрмүн. Анан периферияга барып иштегенден кийин көп проблемаларды көрдүм. Анан мен элдерге айтат элем: окуңуздар, өсүңүздөр, өнүгүңүздөр. Себеби азыр ошол ушунчалык бат өнүгүү кетип атат, бат өсүү кетип атат. Ошол үчүн ар бир адам өзүнүн ден соолугуна өзү кам көрүш керек экенин, өзүнүн ден соолугуна өзү жоопкерчиликтүү экенин, бирөөнү күнөөлөбөш керек. Анан врачтар жаман, мени врач чакырбай койду, прырывкамды да чакырбай койду, кел деген бул туура эмес да.
өзүңүздөр мындайча айтканда ден соолук сиздерге өзүңүздөргө аманат. Ошол ден соолукту сактап калуу, ден соолукка кам көрүү бул сиздердин милдетиңиздер. Мен каалайт элем ар бир кыргыз аялы, кыргыз эркеги болобу өзүнүн ден соолугуна мындай мыкты деңгээлде көз карашта, жакшы өзүгө кам көрүүсүнө. Анан негизгиси фирмалардын дарыларына же болбосо ар түрдүү компанияларга изилдөөсү жок эле алданып, анан 16 миң 50 миңиңиздерди кетирбей, жакшы врачтарга барып, жакшы анализдер тапшырып, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга чын жүрөктөн кам көрүңүздөр. Чоң рахмат. Анда эмесе көрүүчүлөр, биздин программабыз аяктады. Бирок кийинки программабызда биз ушул теманы улантабыз. Андыктан көрүшкөнчө.